Баткенде бажычылар 3 тоннадан ашык контрабандалык лимон менен анарды аныктады. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынан билдиришти. Баткенде кыргыз жаранынын башкаруусунда Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү унаа текшерүүгө алынган. Бажылык текшерүү жүргүзүүдө унаанын жүк бөлүгүнүн салмагы 6,5 килограмм болгон 214 кутудан лимон табылган. Кармалган товардын жалпы салмагы 1391 килограммды түзгөн. Жүк бажылык тариздөөнү өткөнүн тастыктаган эч кандай документтери болгон эмес. Соода өнөр жай палатасынын Баткен облустук бөлүмүнүн экспертинин корутуусуна ылайык кармалган товардын орточо базар баасы 139.100 сомду түздү. Ошондой эле дагы бир жарандын башкаруусундагы Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү унаа токтотулган. Автотранспорттун жүк бөлүгүн текшерүү учурунда 59 куту анар жана 10 куту өлчөмүндө лимон табылган. Кармалган жүктүн жалпы салмагы 1715 килограммды түзгөн. Бул учурда дагы айдоочуда бажылык тариздөдөн өткөндүгүн тастыктаган эч кандай документтери жок болгон. Аталган фактылар боюнча топтолгон материалдар бажылык териштирүү секторунда каралууда.